Намаздын фарздары бар, важиптары бар. Фарздарды рүкүн деп айтылат. Алар асыл. Ал фарз ада болбосо, аткарбасаң намаз болбойт. Мисалы сажда кылбадың, сажда фарз, намаз болбойт акыры. Рүкү кылбадың, кыраат кылбадың, кыям кылбадың, ila ахири фарздарын аткарбаган болсоң, анда намаз болбойт, такыр болбойт. Экинчи даражадагы өкүмдөр бар, алар важип дейт. Важибаты сала, намаздын важиптары. Аларды атайлап кылган болсо, анда дагы намаз кайтарыш керек болот. Атайлап важибат тарк кылган болсо, анда аны да кайтарыш керек болот. Атайлабаган болсо, анда анын жолу бар. Аны сажда саху менен толуктурса болот. Сажда саху деген жаңылышуу саждасы. Эки жолу сажда кылып, ошол кемчилдик болгондо жойсоң болот. Кыскасы, жаңылышып калган болсоң, важипта аны сажда менен жойсо болот. Фарзды жой албайсың. Сажда саху менен башка менен жой албайсың. Анын бир эле жолу кайта окуш керек болот. Фарздан кийин келе деңгээлдеги нерсе бул некен? Важиптар. Важиптарга көңүл буруш керек. Буларды дагы так аткарыш керек.